мекендештер, эгерде сиз биздин каналга жазылгыңыз келсе, төмөндөгү подписаться кнопкасын басып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырман калайык. Мен Каныбек Осмоналиев, Кыргызстандын эң чыган патриот уулу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун коргоо кыймылынын башчысы катары ошол кыймылдын штабында отуруп сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу мекендештер, 2 мартта дүйшөмбү күнү саат 13:00 Борборубуз Бишкекте Борбордук Ала Тоо аянтында Садыр Нуркожоевич Жапаровдун укугун коргоо боюнча элдик кыймылдын демилгеси менен уюштурулган тынчтык митинги өтөт. Митингди өткөрүү үчүн ошол Жапаровдун колдоочулары бүт Кыргызстандын бардык булуң бурчунан ошол өз ыктыярлары менен келип катыша турган адамдардын атынан сиздерден төмөнкүдөй өтүнүч. Урматтуу калайык. Бул чыныгы элдин демилгеси менен уюштурулуп жаткан тынчтык митинг. Бул митингдин бир гана эң чоң максаты бар. Бул максатты ошол чыган уулубуз Жапаров Садыр Нуркожоевич акыркы 10 жылдан бери көтөрүп келе жаткан эле Кыргызстандын келечегине багытталган абдан курч проблемалуу маселелер. Алар кумтөр маселеси, ал чегара маселеси, ал кен байлыктарды коргоо, сактоо, элдин энчисине берүү маселеси, мамлекетибиздин, өлкөбүздүн экология маселеси, энергетика маселеси жана башка сыяктуу маселелер. Ушул маселелердин бардыгы ушунчалык деңгээлде курч көтөрүлгөндүгү менен эмдигиче чечилбей келе жаткандыгына байланыштуу. Жана эң башкысы ошол чыган уулубуз ак жерден соттолуп, соттун бардык ошол инстанциялардан өтүп, мынакей бүгүн камакта отурат. Биз аны дагы түшүнүү менен кабыл алып, болбосо ал кишинин ак жерден соттолгондугуна баарыбыз көзүбүз жетип турат. Бирок ошол кишинин, ошол уулубуздун конституция боюнча жана башка мыйзамдар боюнча бериле турган боштондугу эмдигиче эмнеге чечилбей келе жаткандыгына ушундай көйгөй тартып, убайым тартып, ушул митингди уюштуруп жатабыз. Ал Садыр Жапаровго эмдигиче мисалы үчүн райым берүү маселеси каралбайт. Эмне үчүн мыйзам жолу менен амнистия маселеси каралбайт. Эмне үчүн поселение маселеси каралбайт. Ошол маселелердин бардыгын Кыргызстандын бардык булуң бурчтарында, райондордо, жамааттарда, айыл кыштактарда ушундай тынчтык митингдерин өткөрүп, эл өзүнүн демилгесин аткарылбаганына көз жеткенден кийин мына 2 март күнү саат 1-де Борбордук аянтка, Ала Тоо аянтына чогулуп отурат. Ошондуктан биз сиздердин бардыгыңыздарды кайдыгер болбостон, бош убактыңыздарды таап, ошол аянтка келип, өзүңүздөрдүн ой пикирлерди айта турган бир эң жакшы мыйзамдуу аянтчаны түзүп берип жатабыз. Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз. Урматтуу укук коргоо мекемелеринин башчылары, биздин 2 мартта боло турган тынчтык митингибиздин бир гана максаты, бир гана мүдөөсү бар. Ал биз чыган уулубуз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ошо боштондукка чыгаруу менен кайрылып отурабыз. Ошондуктан биздин аракетибизден эч кандай мыйзам бузуу жолдорун алдынан ала эле издебестен, провокациялык иш-чараларды уюштурбастан, тескерисинче ушул абдан маанилүү, керек болсо мамлекеттин, өлкөнүн тагдырын чечип кое турган ушундай иш-чарага кол кабыш кылып, тынч өткөрүүгө жардам бересиздер деп ойлойбуз. Акырында урматтуу президентке кайрыларыбыз. Эгерде Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасы, ушул боштондукка чыгаруунун мыйзамдуу жолун сиз өзүңүз демилгелеп же болбосо тандап алып бошотуп берсеңиз, анда карапайым элдин талабын
аткарган болуп, элдин алдында жүзүңүз жарык болуп, элдин алкышына гана ээ болмоксуз. Биздин болгон талабыбыз, болгондо бирок чечкиндүү талабыбыз ушул. Ошондуктан урматтуу мекендештер, кадырман калайык, бардыгыңыздарды 2 мартта Ала Тоо аянтында күтөбүз. Биздин аракетибизди жараткан өзү колдосун. Уулубуз Садыр Нуркожоев Жапаров боштондукка чыксын. Рахмат.